Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо президент менен ачык сөз уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Мамлекетибиздин башчысына бир нече суроолорубуз бар. Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович? Саламатсызбы. Урматтуу президент, коронавирус илдети менен күрөштө жашоо өз нугуна түшүүдө, бирок алдыда дагы кандай болот билбейбиз. Баарыбыз коронавирус илдетинин экинчи толкуну болот деген божомолду жокко чыгарбаган тартипте жашашыбыз керек го. Сурооңузга рахмат. Ооба, мына экинчи толкун деген божомол бар. Аны баарыбыз билип жатабыз, окуп жатабыз. Аймактарда кырдаал оордоп кетиши мүмкүн деген да кооптонуулар болгон, дагы эле бар ал кооптонуу. Региондордо жаңы эле кылдырып келдим. Бардык областтарда болдум. Болуп жаткан иштер эл менен жолугуп, эмне маселе бар, алар боюнча барган жерлерде жолугушуп, аларды угуп, кээ бир маселе боюнча талкуулап келдик. Эмелетте эмне кеп? Азыр эмел жыйын терим менен, талашчылык менен барган жерде иштеп жатышат. Аларга биринчи эле суугат маселеси, суу маселеси, экинчи таза суу маселеси, анан жол, мектеп, больница, ФАП боюнча элге эң керектүү маселелер боюнча ой пикир алмаштык. Алар боюнча элге мен жалпы маалымат берип келдим. Өзүм да түшүндүрүп бердим. Айрыкча эң керектүү ирригация системасы боюнча, суугат суу боюнча иштерди көп. Мына ушул маселе боюнча көп кайрылып атышат, таза суу боюнча. Таза суу боюнча айтканмын, дагы айтылып коеюн. Бул менин өткөн чейин ал бардык Кыргызстан айылдары бүтөт деп, ал күчүндө ал боюнча кылып атабыз. Экинчи чоң маселе бул биздин элет жеринде, айыл чарбасында, айыл жеринде бул ирригация, суугат суу менен биздин дыйкан фермерлерди камсыз кылуу. Өткөндө дагы алыскы Баткенге бардым, нарын Ат башыга барып, айырда жүрүп жаткан иштер боюнча өзүм таанышып, көзүм менен көрүп келдим. Жүрүп жаткан иштерге өзүм көзүм менен көрүп, мындай канааттандым. Айрыкча ирригация программасын кабыл алганбыз. Бул биздин улуттук долбоор деп мен айтып жүрөм. Буну долбоорду кабыл алганбыз. Ошол үзгүлтүксүз ошол программанын негизинде иштеп жатканы, ишке ашып атканы мени кубандырды. Биз ушундай программа кабыл алганбыз. 2020 жылга чейин мамлекеттик ирригация өнүктүрүү программасын. Ал 3 этаптан турат. Анын ичинен экөө 2029 жылдын сонуна чейин ишке ашырылат. Ал баягы менин президенттик мөөнөтүмгө чейин 2 этапты бүтүрөбүз деген биздин өзүбүздүн планыбыз бар. Анын үстүнө катуу иштеп атабыз. Бул планда 31 суу чароо объектилерине ишке буйруса беребиз. Натыйжада 27 000 гектар жаңы сууга жер пайда болот. 46 000 гектар жерде суу менен камсыз кылуусу жакшырат. Бул эми мен айтып жүрөм, бул абдан амбициялык, мындай чоң долбоор, бирок кандай оор кыйын болбосун, ошондой программа кабыл алдык. Өзүбүз дагы мен баш болуп, ушу ирригация программа иштей турган бардык мамлекеттик кызмат, жергиликтүү бийликти дагы ушуга азыр ыктап буруп атам, муну аткарышыбыз керек деп. Бул боюнча болуп атат. Азыр бул долбоорго бюджет каражаттарды дагы мындай көбөйтүп жатабыз. Андан сырткары дагы биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз бар, донорлор бар. Ошолордон көбүнчө грант түрүндө каражаттарды тарып жатабыз. Узак мөөнөттүү 35-40 жылдык эң төмөн пайыздуу кредиттерди алганга аракет жасап атабыз. Бул иш мына мен жана айтып кеткендей, алдыга жылды иштер жүрүп атат азыр. 19 жалпысынан 12 объектте куруу иштери башталган. Мына 2 объектте куруу иштери толук аяктады. 2020 6 объектинде куруу иштерин бүтүрүү пландап атабыз, пландап. 219 миллион сом куруу иштери мына аткарылды азыр. Азыр мына пандемия болуп, коронавирус болуп, мына биздин бюджетибизге дагы көп терс таасир тийгизди. Бирок ошого карабастан биз каржылоо маселесин тышкы донорлордон, финансылык фонддордон, финансылык институттардан каражатты токтотпой мына алып ишке берип атабыз. Бул ирригация программасы бул менин жеке көзөмөлүндө, мен буну такай көзөмөлдө турам.
Анткени бул улуттук тамак аш коопсуздугу жана жумуш орундарын көбөйтүү, элди айыл жерге кармап калуу, ички жана сырткы миграцияны азайтууга бул абдан бир негизги жолдордун бири да. Ана мына жаңы окуу жылына даярдыктар болуп жатат. Аймактардагы авариялык мектептердин курулушун бүткөрүү сыяктуу маселеге мен көңүл буруп атам. Мына кече эле барып өзүм дагы атайба таанышып көрүп келдим. Мына билесиздер, Нарын облусундагы Нарын районунда Кеңеш айылындагы вагон мектептин ордуна билесиздер, ошо телевидениеге Самакаровага чыккан ошол мектептин курулушун болуп жаткан өзүм көрүп, аны көзөмөлдөп келдим. Ошол жердеги жашаган элдерде киргенке 50 менен жолугуп, алардын ой пикир алмашып келдим. Азыр аймактардагы авариялык мектептердин оңдоо жана ооруканаларды оңдоп ишине бирдей деңгээлде өзгөчө маани берип жатабыз. Аларга каражаттар бар. Алар толук азыркы бюджет тартыш болсо дагы алар токтосо алар иш жүрөт. Азыр мына пландалган ооруканалар баары тең ремонттолуп, Бишкек, Ош, Нарында инфекциялык оорукананын эксперименталдык имараттары мына курулуп жатат. Кече эле Нарынга барып, ал иш жүрүп аткан, токтобой жүрүп атканын мен өз көрүп, ошол жердеги курулуштар менен ошол жердеги Нарын областтык клиникалык больницанын жамааты менен да өзүм жолукканча келдим ал жерде. Андан сырткары мына аймактарда мындан тышкары дагы ички жолдор оңдолуп жатат. Мен айтып атам, талап коюп атам, күн жылуусунда оңдоп бүткөрүү керек деп. Айрыкча алыскы бийик тоолор райондордо үчүн дегенде 15 сентябрда 1 октябрда тоң боло баштайт, суук боло баштайт, ошого чейин бүтүрүш керек деп. Мына бул маселени мына өзүңүз билесиз. Ар бир райондун борборунда жыл сайын республика бюджеттин эсебинен 3 шакырым кем эмес ички жолго асфальт төшөө маселеси 3 жылдан бери мына коюп келатабыз. Бул ишке ашып атат. Бул биздин мына региондорду өнүктүрүү саясатынын алкагындагы сөзсүз ишке аша турган, бүтүлө турган бул иш-чара биздин программабыз. Айрыкча бийик тоолуу алыскы райондордо, элет жериндеги райондордо Союз мезгилинен бери унутта калган, мына 30 жылдан бери жолдор каралган жолдорубуз бар. Ошонун баардыгы ушул программанын алкагында айрыкча райондук борборлорду асфальттоо маселеси мына көңүл буруп атабыз. Кээ бир жерлерде билесиздер, ошо Союз таркагандан кийин каралбай калып, жергиликтүү бюджеттин каражаты жетпей, аларды жол деп айтта кыйын. Жерде түндөс жүрсөң, жерде өзү айтканда бутуңу сындырып алышың да мүмкүн болуп калган жолдор болгон. Жерде машина эмес, жөө жүргөнгө дагы кыйын болуп калган жолдор бар. Мына 3 жылдан бери ушул маселеге мына олуттуу мамиле кылып жатабыз. Мына 19-жылда 40 райондун борборунда 8 шаарда 140 километр жаңы жол асфальтталган. Бул мындай эч кандай болгон эмес. Быйыл 150 километр жол асфальттоо пландалган. Мына план толугу менен аткарылды. Мен көзөмөлдөп атам. Бул жылда ишке аша турган бул программа. Ал эми коронавирус боюнча абал жакшырып баратат. Ошончо да биз ар кандай кырдаалга даяр болушубуз керек. Илдеттин дарысы табылганча санитардык эрежелерди сактоо ар кимибиздин милдетибиз. Илдет басаңдады, өкмөт эскерти, мындан ары жайылып ар бир жарандын коомдук социалдык жоопкерчилигиндеги маселе. Бул маселеге ар бир жаран кайдыгер болбош керек. Ар кимибиз өзүбүздү ушул илдеттен сактаган үйрөнүшүбүз керек. Биринчи өзүбүздү, балаларыбызды, үй бүлөбүздү сактаган үйрөнүшүбүз керек. Ар бир адамга өзүбүзгө кандай мамиле кылган кааласак, башкага дагы ошондой мамиле кылган үйрөнүш керек да. Ошондо бул илдет менен күрөштө биз жеңебиз деген ушундай мамиле жасашыбыз керек. Анан кырдаал мына өзгөрүп кетиши мүмкүн, өзгөрбөйт, эч ким кепилдик бере албайт. Буга мисал Европа өлкөлөрүнүн өзү эле көрсөтүп жатат. Европа өлкөлөрүндө, мисалы Италияда, Францияда, Испанияда кайрадан орду жугузуп алгандар саны мына көбөйүп жатат. Май айынан берки мына кече эле мен көрдүм жаңылыктардан.
майынан берки жаңы рекорд деп маалымдап жатышат. Ошондуктан сактыкка кордук жок демекчи, бул илеттен коргоону ар ким өз колубузда. Буга өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылышыбыз керек. Ковид менен бирге коомчулукта талкууланып жаткан сөз алдыдагы парламенттик шайлоо. Партиялар съездерин өткөрүштү, жаңы саясий сезон башталды десек да болот. Мындан ары бул багыттагы божомол кептер дагы күчөйт. Ар кандай талкуулар да болуп жатат. Адилеттүү саясий атаандашты камсыз болооруна кепилдик барбы? Айтылып жүргөн административдик ресурс бийликке көлөкө түшүрбөйбү? Бул абдан жакшы суроо болду. Азыр саясий атаандаш абдан курч, буну баарыбыздан көрүп турабыз. Bunday ойлор, bunday сөздөр бул болот, болбой койбойт, болуп келген. Азыр эми 40тан ашык партия шайлоого катышууна ниетин билдирди. Съездерин өттү көпчүлүгү. Эми Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо мыйзамына ылайык бир топ иштер аткарылат. Анын өз милдеттери бар. Мен буга чейин президенттен талап кылынган чечимдерди аткардым. Буну мен ушу шайлоого даярдыкты bundan 2,5 жыл мурун баштаганбыз. Ар кандай мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси боюнча. Ал боюнча президент аппараттан, өкмөттөн, жогорку кеңештин депутаттарынан, коомчулуктан, граждандык коомдун өкүлдөрүнөн атайын жумушчу топ түзүп, бул боюнча абдан узак иш алып барды. Ошол мыйзамга ылайык шайлоо эрежелери шайлоого чейин 1 жыл калганда бекитилет деген элем. Ошол иштер аткарылды. 1 жыл калганда шайлоого катышам деген партиялар баардык эрежелер менен бирдей таанышты. Ошол биз түзгөн жумушчу топ ошону аткарды. Жогорку кеңештен ошол тиешелүү мыйзамдар кабыл алынды, аны коомчулук баары тең көрүп турду. Анан административдик ресурс боюнча айта кетсем, ага тоскоол болчу механизмдер биздин өлкөдө толук кандуу бар. Биринчи кезекте бул шайлоо процессине болгон коомдук көзөмөл. Мына ушул инструмент демократиялык ачык шайлоо өткөрүү үчүн зарыл болгон негизги курал. Бул куралды буга чейин да колдонуп келген, муну азыр эле колдоно башташты. Буюрса бул куралды байкоочулар, өзүнүн оппозициямын деп эсептеген саясий күчтөр кеңири колдонушат, колдонуп келген. Эми бизде жарандык коом ачыкта. Аны баарыбыз билебиз. Азыр көрүп жатабыз. Ар кыл маанайдагы саясий күчтөр шайлоого аттанышты. Шайлоо системасында технологиялардын негизинде бир адам бир добуш принципи сакталат. Мына бизде биринчиден болуп бул шайлоо системаны таза өткөрүү боюнча алдыңкы технология кирген. Ошонун негизинде ал жакшыртылды. Ошонун негизинде бир адам бир добуш деген принцип менен бул өтөт, бул сакталат. Буну эч ким буза албайт. Буну кааласа да, жасайын десе да буза албайт. Үчүн деген даерде өзү автоматтык урна эсептөө. Ал жерде ар адам өз үчүн гана добуш бере турган мына система кирди да. Буну баардыгы билет. Ошону катуу биз дагы көзөмөлдөйбүз. Эми жана жолу айтып кеткенде, баардык саясий күчтөр биздин коомчулук буну көзөмөлдөйт. Азыр мына шайлоочулардын биздин шайлоочуларда тандоо эркиндиги толугу менен бар. Борбордук шайлоо комиссиясы курамында да ар кыл саясий күчтөрдүн өкүлдөрү бар. Ар бир саясий партиянын өкүлдөрү бар, азыр билесиңер. Бул жогорку кеңеш аркылуу өткөн. Алардын арасында жарандык коомго каттаган да өкүлдөрү бар. Мына ушунун баары шайлоо процессине ачык, жаранды көзөмөлдү толугу менен камсыз кылат деп ишенем. Мунун үстүнө биз дагы көзөмөлдөйбүз. Мына азыр баардыгы да партиялар элдин пикири менен эсептөөгө мажбур да. Үчүн дегенде элдин добушу керек. Бул мезгилдин талабы. Азыр эми коомдук көзөмөл күчтүү. Ошондуктан ушундай биздикиндей коомдо, ачык коомдо административдик ресурсу жашырып калуу бул мүмкүн эмес. Акыркы 2 жылда интернет бар жерге кирди. Бүт айылдарга жетти, мектептерге кирди. Эгерде ошондой колдонсо, мына баары тең эле чыгарып ачпайбы? Көргөн, билген бүт чыгарып ачат. Ошон үчүн административдик ресурсту колдонуп, жашырып калуу азыр да кайталайм, биздин коомдо мүмкүн эмес. Эл баарын көрүп, билип турат.
коомдон элден эч нерсе жашыра албайбыз. Эл тараза мамлекет өнүгүшүнө, калк турмушун жакшыртууга багытталган мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү парламенттин болушу бул баарыбыздын утушубуз болот. Буга баарыбыздын кызыктарыбызда. Ошондуктан мекендештерибизди шайлоого жоопкерчиликтүү мамиле жасап, татыктууларды тандагыла деп айтар элем. Шайлоону ачык, таза өтүшүнө мен баш болуп, жалпы коомчулук активдүү катышуу зарыл. Ушуга мен шайлоого активдүү катышканга чыныгы мамлекет үчүн, эл үчүн иштей турган партиялар, жарандарды туура тандайт деп мен ишенем. Жогоруда айткандай, алдыда боло турган парламенттик шайлоо боюнча ар кандай талкуулар болууда, мындан ары дагы ар кыл кеп кызыйт эмеспи? Ошондой талкуудагы кептин бири бийликчил партияларга артыкчылык берилет деген сөздөрдү айтыла баштады. Буга кандай комментарий бере аласыз? Өлкө президенти катары сиз жеңип келген кайсы партия болсо да иштешем деген элеңиз? Мен буга чейин да айткам, мамлекеттин алдыга жылуусу өлкөнүн стабилдиги үчүн кандай гана партия жеңип келбесин, мен мына иштешүүгө даярмын деп айтып келгем, дагы айтам. Жогоруда айттым, шайлоонун мыйзамдуу, ачык, саясий аңдаштыкка өтүшүнө болгон шарт түздүк мыйзам алкагында өзгөртүүлөр кирди. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлдү. Биз буну, мен президент катары буну мына камсыз кылып бердик. Буюрса буну көзөмөлгө алып, ошондой шарт түзүп беребиз. Биринчи кезекте мындай шарт түзгөнгө, ошо мамлекет иштей турган келген партиялардын келишине президент катары мен кызыктармын. Кызыктар болгондон кийин буну мен катуу көзөмөлгө алам. Парламент бул эми элдин тандоосу да. Эл кандай адамдарга добуш берсе, ошондой парламент курулат. Жыл өткөн сайын жарандардын бийликке болгон талабы күчөп жатат. Күчөдө. Азыр эми жарандык коомубуз күчтүү. Азыр бийликке болгон көзөмөл мына абдан күчтүү. Мына жылдан жылга күчөп жатат. Мындай шартта элдин эркине каршы чыга турган иш-аракеттердин эч кимге кереги жок. Янды аракеттерин эле эч ким да жасабайт деп. Менин өзүмдүн позициямды Жогорку Кеңештин июнь айындагы жыйында жүдөгөндө айткам. Азыр да кайталап коюлушу сөздөрүндө партия бул жалпы коомдун бир гана бөлүгү болуп саналат. Мен кандайдыр бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланган президентмин. Мени жалпы эл шайланган, калыстырсын деп. Менин таянганымда, ишенгенимде Кудай, элим. Президент катары кылган ишим үчүн мен ар дайым элдин астында жоопкермин. Эл талап кылат менден. Иш милдетимди мен мына аткарып жатам. Аны мен баардыгын туура түшүнөм, сезем, билем. Элге кыдырып жүргөндө дагы ошол маселелерди менен талап кылып коюшат. Буга чейин мен аудиторияга айта эле келем, бирок буга мен токтолуп кетишим керек. Азыр кептин кезеги келип турат. Ошон үчүн айта кетейин. Эгемен Кыргызстандын тарыхында мага чейин президенттер алар терек болот деп партиялар түзүшкөн. Бирок ошо терек болот деп түзгөн партиялар эч ким үчүн сактап алган жок да. Ага тарых күбө, эл күбө. Буга мен дагы 95 жылдан бери саясатта жүрүп, мына мен дагы күбөмүн да. Мен муну мамлекет ишмер катары да, пенде катары да толук түшүнөм. Менде мына ушундай ички эркиндик бар. Буюрса, шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге даярмын. Бул эми кандай партия келсе, элдин тандоосу да. Эл тандагандан кийин мен ал партиялар менен иштешим керек. Ал менин милдетим. Мен эми президент катары мамлекеттин эгемендигин, бүтүндүгүн, эл биримдигин сактоо негизги менин милдетим. Тышкы жана ички саясаттагы бир топ менин милдеттерим бар. Мугалим менен врачтын эмгегин кадырлоо, аларды өлкөдөгү айлык акысы жогору адистердин катарына кошуу, карапайым ишкерге шарт түзүү, карыларыбызга, балдарыбызга, муктаж болгон адамдарга кам көрүү,
жашоонун бар тармагында коррупцияны азайтуу мына менин негизги милдеттерим. Шайлоодо элге берген убалдарым да ушулар негизинен. Ошондо улам акыркы 3 жылдан бери мамлекет баш катары жарыялап келаткан саясатым региондорду өнүктүрүү, өлкөнүн тутасын реттештирүү мына ошол милдеттерин аткарууга багытталууда. Президент катары мына кийинки келген парламенттин колдоосу мага мына ушул мамлекеттик багыттарды алдыга жылдыруу, элибиздин жашоосун жакшыртуу боюнча баштаган иштеримди, реформаларды чогуу турмушка ашырууда керек. Ошондуктан президент катары өлкөнү өнүктүрүү үчүн парламентке кандай партиялар келбесин баары менен иштешүүгө мен даярмын. Урматтуу Сооронбай Шарипович, убактыңызды бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздин да жоопкерчиликтүү ишиңиз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Урматтуу Биринчи радионун угармандары, сиздер президент менен ачык сөз уктуруусунан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.